Анан биздин жарандар дагы ошол милдеттенмелерди аткарыш керек, мыйзамдуу жүрүш керек. Ошол убакта гана биз баягындай Кыргызстандын келечегине алгылыктуу кадамдарды жасаган болобуз да. Ар бир жак өзүнүн милдеттенмелерин билиш керек. Биздин жарандар күйлөнүп атат. Сизге суроо, биздин жарандар дагы ушундай бир милдеттерин аткарбай, мыйзам бузуп, документтерин тууралабай жүргөн учурлар да болуп атат да. Көп, андай учурлар көп. Анан ошол убакта биз баягы иш убактысынан сырткары кечинде сотуп алып жалпы группалар, 200 жалпы группа бар. Биздин консулдук тейлөө аймакта, эми биздин тейлөө аймакка Свердлов обласу, Челябинск, Тюмень, Курган облустары жана Пермь крайы кирет. Ошол жердеги мекендештер, жашап, эмгектенген мекендештерибиз менен төйсмө-төйс жалпы группаларда түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ошол убакта кандай мыйзамдаштыра алышат, кандай ЯЭПтин жана эки тараптуу макулдашуулардын негизинде талаптар бар. Ошол нерсени ар бир биздин мекендешке жеткирүүгө аракет жасайбыз. Бирок Турсунбек Акунович, эми бул жакта болгондон кийин чет өлкөдө ар бир жаранга жеткизүү мүмкүн эмес. Ал жумушту биз Кыргызстанда жасашыбыз керек. Кыргызстанда мүмкүн курстарды ачабызбы, мүмкүн мектептерде укуктануу түшүндүрүү иштерин киргизебизби? Ошого байланыштуу биз азыр бул жакка чыккандагы мезгилде эмес, көбүнесе эсе Кыргызстанда жасашыбыз керек. Жаран чыгып аткандан кийин билиш керек. Даярдык менен Кайсы мамлекетте барат, анын талаптары, мыйзамын, закондорун конституциясын баарын билип туруп чыкса, мындай түшүнбөстүктөр же болбосо укук бузууларда ал өзүнүн укугун билип туруп, жанында дайыма эле башкы консулдук же элчилик боло албайт да. Ошол убакта өзүнө өзү туруш керек да. Ошону биз Кыргызстанда жасашыбыз керек.